Oyun тууралуу. Ушундай оюнду күттүңүздөр беле, анан эмне болуп кетти? Oyun тууралуу айта кетсем, негизи бул нерселердин мынчалык деңгээлде адилетсиздик болот деп, мындай адилетсиздик болорун билгенбиз, бирок мынчалык деңгээлде казактын улакчыларына такымына бастырып, свисток берип, 4 салым салдырып казактын улакчыларын 4 ушундай адилетсиздик кылат деп биз ойлогон эмеспиз. Судьялар келип бизди сөгүп атты, милициялар келип сабап атты улакчыларды, спецназдар. Анан барсак, ГКМБнын сотрудник, КНБнын сотруднигимен сен элди бөлүп атсың деп мага удостоверениеңди көрсөтүп, коркутуп, сүрөткө тартып, давление болду аябай, биз ага карабай ойноп бергилечи деп сурангандан таза карап беребиз дегенден биз полега чыкканбыз. Биз 3-1 менен эсеп менен утуп атканда балдар камчылап киргенде эле. Анан экинчи таймды полный 1-1де жекеме-жеке аттар чыкканда биздин бала артка караган моментте тигини кир деп улакка бастырып, свисток берип, бүт видеодо бар. Свисток берип ошолорго салым салдырды 4 жолу. Чечүүчү салымды да ошентип салдырды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Казак тарап мындай неорганизованность, мындай калыссыздык кылат деп биз ойлогон эмеспиз, күткөн да эмеспиз. Ушул жеңишти эми мен майрамдай алат деп, намыстар болсо майрамдай албайт го деп ойлойм. Биз кыргыз элинен барыңыздар, көрдүңүздөр, биздин жигиттер болгон күчүн сайды. Жетекчилер ошол жерде турдук до конца. Ойнодук. Мен үчүн ушул жигиттер 12 жигит чемпиондор. Рахмат барыңыздарга. Аллах түгөл иншалла.